Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева Кыргызстандын 7 дубанындагы журналисттер менен онлайн форматындагы жолугушуу өткөрдү. Анда сот тутумунун системасын жакшыртууга багытталган баарлашуу жана суроо жооп иретинде өттү. Жолугушууда Жалал Абад медиа борборунун директору журналист Тургунбай Алдакулов жогорку соттун төрайымына үчтүрдүү соттор боюнча президенттин айткан сөзүн эске салып, өлкө башчынын сөзү канчалык деңгээлде соттор арасында жайылтылды, бул багытта агартуу иштери жүрдүбү, деди Алдакулов. Биздин президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович өзүнүн сөзүндө мына соттор менен жолугушууда бир хадисти эске салганда үчтүрдүү соттор болот депчи. Албетте өлкө башчынын айткан сөзү бул биз үчүн мыйзам, биз үчүн аткарылыш керек, мындайча айтканда жерде калбаш керек деген мааниде бир идеология катары соттордун калың катмагында мына ушул позиция, мына ушул президентибиздин көз карашы жетиштүү деңгээлде жеткирилдиби, соттор арасында ушул багытта бир идеологиялык жумуштар болдубу, мага ушул кызык болуп атат да. Буга карата жогорку соттун төрайымы соттордун кызматтык этикасы, чечим кабыл алуудагы жоопкерчилиги боюнча агартуу иштери жүрүп турарын айтып, бирок айрым учурда кемчиликтер да бар экенин кошумчалады. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан аймактардагы аксакалдар соттун жандантуу, соттук процесстерге журналисттердин чагылдыруу үчүн катышуулары керектиги сыяктуу сунуштар айтылды. Аны менен катар өлкө боюнча канча судьялар бар экени жана айлык майналары боюнча суроолор кызыктырды. Жақсы эффект берсе деп ойлаймын, өйткені айында барлығы бір-бірін танып, андан кейін камсыздоо жагынан бул жергиликтүү органдар болуш керек, биз окутуу жагынан. Анан мыйзам бар, аксакалдар соттору жөнүндө мыйзам бар, бирок нече ойно менен ошол президент менен дагы кездешкен болчумун, ошол маселелерди дагы талкуулап атканбыз. Онлайн форматындагы жолугушууда соттук адилеттүүлүк, ачык айкындуулук, соттордун эл менен түшүндүрүү иштеринде тыгыз байланышта болуулар айтылды. Мында төрайым менен онлайн аркылуу жолугушкан журналисттер тийиштүү деңгээлде таасирленгенин айтышат. Ошол сот процесси видеого жазылып калса, ал документ эле болуп калат деген мен колдоймун деп ушул суроого жакшы жооп берди. Андан сырткары мына Ал эми учурдагы дүйнөнү кооптондуруп жаткан COVID-19 пандемиясы сот тутумуна да кандайдыр бир деңгээлде кедергисин тийгизип жатканы Гүлбара Калиева тарабынан айтылды. Байгазы Райымкулов, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.